Менин мүрзөмдүн жанынан өткөндөр эмне дешсе да, Аллах аларды туура жолуна багыттасын. Үч баатыр байракты Зайд алып, ал да шейит болду. Андан кийин аны Жафар алды эле, ал да шейит болду. Андан кийин аны Абдуллах ибн Раваха алды эле, ал да шейит болду. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам 1844-жылы Александр Дюма деген француз жазуучусу «Үч баатыр. Три мушкетера» деген роман жазган. Бул кыялдан токулган роман Атос, Портос жана Арамис аттуу үч дос тууралуу болот. Бул винодон баштары чыкпаган үчөө Франциянын падышасы Людовик 10-нун сакчылары болушат. Француздар кыялдан чыгарылган бул хикаяны бүт дүйнөгө жайылтып, эч кандай эрдик кылбаса деле, жада калса, романдын өзүндө да алардын эрдиги айтылбаса да, үч француз араккорду эрдиктин жана кадыр-барктын үлгүсү катары даңазалуу баатырларга айландырышкан. Мындан болжол менен 1200 жыл илгери Араб жарым аралынан чыныгы үч баатыр чыгып, мусулмандардын элчисин өлтүргөн падышаны тарбиялап коюу үчүн 3000 аскери менен Шам тарапка карай бет алышат. Аларды Византия империясынын аягы көрүнбөгөн 200 000 аскери тосуп алат. Бул чыныгы үч баатыр аз гана аскери менен душмандарга каршы салгылашууга чечим чыгарышат. Ислам мамлекетинин аз гана аскери бул улуу Византия империясынын чоң аскерин мурда эч болбогон таризде жеңишет. Бирок ал жеңиш үч баатырдын согуш майданында жандарын курман кылгандан кийин гана келген. Алар жер бетиндеги падышалар үчүн эмес, алар адилеттүүлүк үчүн, акыйкат үчүн, улуу Аллах үчүн жандарын беришкен. Биринчи баатыр Зайд ибн Хариса. Ал ислам дини бакма баланы өз баласы катары жарыялоону арам кылганга чейин Зайд ибн Мухаммад деп аталчу. Ал Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассаламдын эң жакшы көргөн адамы жана мусулман баатырларынын биринчи аскеринин кол башчысы. Ал ыйык Куранда аты аталган жалгыз сахаба. Качан Зайд ага жакындык кылып, Асхаб сүрөсү 37-аят. Экинчи баатыр Жафар ибн Абу Талиб. Жафар ат-Таяр деген ысым менен белгилүү. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассаламдын абасынын баласы. Али ибн Абу Талибтин агасы. Эфиопияга көчүп барган мусулмандардын эмири болгон. Ал Наджашидин алдында туруп, исламды түшүндүрүп берген адам. Үчүнчү баатыр Абдуллах ибн Раваха. Ал Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассаламдын акыны жана ансарлардан турган 12 накиптин бири болгон. Түшүндүрмө: 12 накип алар пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Мединага көчүп келгенге чейин Медина элинин өкүлдөрү болгон. Түшүндүрмөнүн аягы. Ал жөнүндө Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам мындай деп айткан: Аллах Абдуллах ибн Раваханы мээримине алсын. Ал периштелер сыймыктанчу отуруштарды жакшы көрөт. Мута газатынын тарыхы Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам Бусранын падышасын исламга чакырып кат жибергенден кийин башталат. Катты улуу сахабалардан Аль-Харис ибн Умайр Аль-Азди алып барат. Гассани христиандарынын падышасы Шурахбил ибн Амр Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассаламдын элчисин өлтүрүп коет. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам буга аябай ачууланып, сахабасына кол салгандарды тарбиялап коюу үчүн аскер жыйнап, аскердин башына Зайд ибн Харисаны дайындайт да мындай деп айтат: эгер Зайд өлтүрүлсө, Жафар башчылык кылсын. Эгер Жафар өлтүрүлсө, анда Абдуллах ибн Раваха башкарсын. Аларга ак байрак даярдалып, аны Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам Зайд ибн Харисага тапшырып жатып, мындай деп осуят кылат: Аллах жолунда Аллахка капыр болгондор менен Аллахтын ысмы менен согушкула. Жүзү каралык кылбагыла, аша чаап кетпегиле.
жаш балдарды, аялдарды, кары картаңдарды жана чатырда жалгыз калгандарды өлтүрбөгүлө. Корма дарактарын жана бак дарактарды кыйбагыла жана имараттарды бузбагыла. Мусулмандардын аялдары күйөөлөрү менен коштошуп чыгып мындай деп узатышат: Аллах силерди бизге эсен аман кайтарсын. Мусулмандардын бирөөсү аялына: мени Аллах кайтарбасын деп коштошот. Бул үч баатырдын бири акын жана баатыр Абдуллах ибн Раваха эле. Византиялыктар мусулмандарды Иорданиянын Мута деген талаасында күтүп турушкан болот. Мусулмандардын византийлер менен салгылашууга таптакыр даярдыгы болбогон 3000 баатырын император Ираклий 200 миңден ашуун аскери менен тосуп алат. Мусулмандар согушка кирсекпи же согушпай эле артка кайтып кетсекпи деп кеңешишет. Үч баатырдын бири Абдуллах ибн Раваха согушуу пикиринде көгөрүп туруп алат. Ошентип мусулмандар жер бетин каптап келген христиандар менен салгылашууга киришишет. Салгылашууда Зайд ибн Хариса шейит болот. Анын байрагын Жафар ибн Абу Талиб колуна алып, византийлер менен гассанилерге чабуул жасайт. Салгылашууда византийлер анын оң колун кесип салышат. Ошондо ал байракты сол колуна алганда, анын сол колун да кесип кетишет. Улуу сахаба Жафар байракты булчуңдар менен көкүрөгүнө кысып баратканда жүрөгүнө найза сайылып шейит болот. Андан кийин Абдуллах ибн Раваха байракты Жафар ибн Абу Талибтин көкүрөгүнөн алып мындай дейт: Эй напси, эгер сен азыр өлбөсөң да кийин баары бир өлөсүң. Мына сага өлүмдүн жалыны жакындап, үмүт кылганыңа жеттиң. Эгер тиги экөө кылганды кылсаң, анда сен туура жолдосуң. Эгер кечиккен болсоң, анда бактысыз болосуң. Андан кийин бул эр жүрөк баатыр да согуш майданына арстандай жиреп кирип барат. Бул баатыр да аеосуз салгылашуудан кийин шейит болот. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам айтты деген төмөндөгү бир хадис бар. Хадисте пайгамбарыбыз алейхиссалам Абдуллах ибн Раваха салгылашууда экиленгендиги үчүн бейиште анын орду эки шеригинин ордуна караганда бир аз узагыраак турат деп айткан. Бул хадис аны бири-бирине өткөргөн аалымдардын чынжыры жагынан туура эмес хадис болуп эсептелет. Анткени согушууга көгөрүп туруп алган ошол Абдуллах ибн Раваха эле. Ал Мединадан чыкканда эле шейиттикти үмүт кылып чыккан. Анын салгылашууга келип экиленгендиги акылга сыйбай турган нерсе. Ооба, ал экиленсе да салгылашууга кирип шейит болгондон кийин анын эрдигине эч кандай залакасын тийгизбейт. Бирок биз айткандай, анда эч кандай экиленүү болгон эмес жана ал хадис илимий көз караш боюнча сахих болбосо керек деп ойлойбуз. Үч баатыр шейит болгондон кийин аскерде Халид ибн Аль-Валид башкарып, салгылашуунун тизгинин колуна алат. Китептин башында Аллахтын кылычы Халид ибн Аль-Валид темасында айтканыбыздай, Халид өзүнүн согуштук чебер таланты менен бул согушту жеңиш менен бүтүрөт. Ал Нурдуу Мединага ислам аскерин алып, жеңиш менен кирип келет. Бул согушта үч баатырдан сырткары 9 мусулман шейит болуп, жалпысынан 12 мусулман шейит болгон. Бирок мусулмандар византийлер менен гассанилердин миңдеген аскерлерин жок кылышкан. Ислам үммөтү согуш майданындагы бул үч баатырды эсинде сактап жүргөндөй, Аллах жолунда башка ыкма менен күрөшкөн дагы 4 баатырды сактап жүрөт. Ал 4 баатыр илим майданынын чабандестери. Европалыктар азыркы мыйзамдарын алардын мазхабдарынан алышкан. Бул улуу инсандар кимдер? Кийинки каарманыбыз